Мукай Элебаев Боронду күнү әңгемеси. Кай жыл экени жадымда жок. Январь айынын бир суук күнү жолдо келе жатып, кеч кирип бара жаткан кезде бир үтүрөгөн боз үйгө бурулдум. Бул бир качаттын түшө бериштеги сарайчынын жандагы жалгыз үйү болчу. Күнү бою жөө басып чарчап, анын үстүнө алдымдан утур-кардуу бороон болуп кетип, эми мындан ары жүрө турган чамам жок эле. Үйдүн 2-3 эркеги бар экен. Мен барганда мурунтан айтып отурган аңгемелери бөлүнгөн да жок. Жандагы кишиге аркасын ыктай, отту карай демитип, этеги жааманчылыктан көк мата көйнөгү бар. Оттун табына бөрткөн кызыл балтыр 8-9 жашар секеле кыз олтурат. Ушуга көзү менен мурду аябай окшогон бир орто жаштагы аял казан аяк жак менен алаксып жүрдү. Азыраак отурганымдан кийин төрдө сүйлөшүп жаткан сөздөрдөн улам кирпидей тикирейген кою кашы бар, жайык жүз, уйган кара сакал менен бул үйдүн кишиси болсо керек деп болжодум. Мага назарын салган ушундай бир кемпир болду. Бери болгондо 70-тин карындагы киши. Экөөбүз ортобуздан тутамдап саман жаккандай жер коюп карап отурабыз. Отуннум бирде жалбыратып жанып кетсе, бир жалп этип өчүп, үйдүн ичи күңүртөй түшөт. Кошунам экөөбүз бирөөдөн жашыруун сүйлөшүп жаткандай акырын гана дабыш чыгарабыз. Төрдөгүлөрдүн бизде жумушу жок. Бая мен келгенченде гана секелек кыздын артында отурган киши алдыңдагы түйүнчөгүң эмне? Деп менден бир ооз кеп сураган. Ал дүйнө дейсиңби? Өзүмө жараша бир көр оокат да. Мындан кийин биз өз жайыбызча калып, алар өз алдынча боло берди. Аңгеменин ийимки жагы малай жүргөн бирөөнүн акысы тийбегени жөнүндө болуп жаткан сыяктуу. Сөз баштап отурган кара сакал өзүнөн өзү жүрүп, капкайда бир кудай урган ишке чырмалып алат деп калды. Мындан илгери кулагым чалганы, ошол жылы кара чечектен журт чөп чапкандай кырылбадыбы деген сөз эле. Жанымдагы кемпир мага сүйлөп отурат. Бечара киши, жан багышка орус ичи жакшы болот экен. Мына бу дөңгөдөгү кышта кошулордукку. Жолдо көргөндүрсүң. Келгенибизге 5-6 жыл болду. Бул жерде бизден бөлөк кыргыз жок. Муну таштай берип, кемпир баяттан болуп жаткан аңгемеге кайра көчтү. Жетимчиликти көп тарткан экенсиң. Тескейге баратам дедиңби? Ооба. Ата-энең качан өлгөн? Көп жыл болду. Кайра ошонун жакшы кулунум. Энең байкуш болсо, сен ушинтип жүргөндө, балам, ал да кандай болду экен деп сана аркап курбайт беле. Акыр өлбөсөң, бир күн жетилип кетерсиң. Түн ичинде көзү кургурда көрбөйт. Болбосо тизеңдин береги жерин бүрүп берет элем. Чокоюңда суу. Эшиктин аргай жеринен зыркыраган борошот так менен тонумдун жыртыгын көздөп тургандай колдоп, бир камталып муздап отурду. Конор конбосум али ачылган жок. Үй тар, адамы көп. Балки мына бу казандагы тамак ичилгенден кийин бирөө, чырагым, эми жайдын көрүп турасың дейт турганын ким билди. Мага келгенден ыкыласын салып отурган кемпирдин колунда бийлик жогун адегенде эле байкаган. Айтор, не болсо да бул жагынан капарында жок кишидей камырабай отура бердим. Анткени мындайды бүгүн эле көрүп отурган жан эмесмин да. Бул да бир күн унутуп болор балам. Көргөн билген баары тең артта калмак. Мал да, дүйнө да эч кимге опо болбойт. Ушундан кийин көк тармаштары саналып турган, калтыраган, этсиз,
арык колундагы жыгач менен отту көсөп жиберип, ошол жерге мелтире кадалып, тынып ойлоно калып, кадалган ойдун атынан козголуп коюп, куураган чачынын арасынан кол жүгүртүп, кежеги чедин кашып алды да, мага шыбырачу небедей жакындай түштү. Акырын гана: "Бөрк алдында не болбойт? Дос, душманды айырып жүр. Колуңдан келип турганда бөйпөңдөп, бак тайган күнү баса берген киши дос болбойт. Жок, бар да бирдей болуш керек", деди. Түн бир далай мезгили болгон сыяктуу казан чыгарылды. Самандын ачуу түтүнү чамгарактан чыкпай уюлуп, кайра каптап турат. Табак төрдөгү эркектерге гана тартылды. Мага бир арканын омурткасы тийген. Үйдүн аялы өзүнө алып калган бирдемесин жулуп жеп күйөңдөп, казандын жанында каралап отурат. "Отту жаркыраак кылып койгулачы", деп бирөө чулчуңдап чайнап жатып, эшикке жактагы кемпир экөөбүзгө буйрук кылды. Бул арада мындан башка үн чыккан киши болгон жок. Жалгыз секелек кыз колундагы кар желекти чыгам деп убарланып жаткан. "Сыйчыбаасың, кой", деп ачууланып барып, энеси Керкинин колунан алып койду. Мен жалгыз омурткамды мүлжүп таштай берип, карап калганым менен табактын эти да көп эмес эле. Туш-тутан жабылган оозду табактын үрөйүн учуруп, бирдеме калтырбай отоп жиберишти. Кол жууп, бир кыйла куурагансып отургандан кийин журт орундарын туруп жатууга камыра баштады. Сыртка чыгып бараткан бирөө шимшилеп кирип келген кара канчыкты "Кет!" деп жаза буза бир сала, жолунда кыйрап турган сынык эргилчекти түзөп коюп, кыңшылган ит менен удаа чыгып кетти. Кемпир болбогондо мен унчулуп кала жаздаган элем. Ботом, Жидекан, бул бала эмне болот?" деди бир кезде ал. "Апе, катүгүн. Мен бул убакта кара сакал дагы бир жигит жатып алган. Жеңеке, бүгүнчө мени батыргыла. Мындан бөлөк корголоор жерим жок болгондуктан келип отурам. Наяты бир түнөп кеткен экенмин", деп мен да кемпирге кошумчалап койдум. "Эми кандай кылам? Төшөктүн баарын салынып, баягы тердик кана. Мунун жообу бар экен. Аны башка жаздап койбодум беле? Жатаарга чалоо жер да калбаптыр. Иши кылып бирдеме бар. Болсо мен аяп турамбы? Жүк терилип турган сүйлөйсүңөр да", деп бул жерге келгенде кемпирдин бир каарынып өттү. "Төшөнчү, жаздыктан сыягын өзүм да көрүп турам". Ошентип туруп, Жидекан бир кезде жаалап жибергенде далдалчыладан сүрөөнү менен арзан сатып бараткан малына кийген кишиче кынжылап барып эңкейип, канжыгайда самсалаган тердикти сууруп алганда төшөгүнүн башы жапырайып калды. "Ушул эле болот мага", деп ирегиде жаткан бир кап тезектин жанына тердикти жая салдым. Жаздыгым ошол боло турган. Буз сунаар жер жок, жанымда коломто. Жатканымдан кийин талпакты сүйрөп келип, үстүмө таштап койду да кемпир: "Эртең боорон бастаганда кет. Жолдо куруп калаарсың", деди күңкүлдөп. От өчтү. Үй жер кепкедей караңгы, жымжырт. Жалгыз гана таштын угулган бороондун күчү менен илдибары кеткен жаман узун телпилдеп уукту сабап турду. Эртеси бул үйдөн бир адам серпиле электе туруп алып жолго түштүм. Мунумду кечээги мээримдүү кемпир да билбей калды. Аны кетээрде бир байкаганымда колу, буту мышыктыкындай чокулуп, уйпаланган, жүдөгөн башы койнуна кирип, мууздаган малдай кыркырап жаткан эле. Тышка чыксам, бороон басаңчы тартып калган экен. Бирок күн али бүркө. Кантсе да кечке жетермин деп ишенип, тетиги көк тиреген мунарага окшогон ак кардуу бийик заң келди бет алып, талаада жалгыз кетип бара жаттым.